Бул бака керек десе чымчыктарды деле жутуп коет. Ал түштөнүп жатканы менен суу алдынан келаткан коркунучтан кабары жок. Бөлөк жер казаар бака анын тукумуна кол салуу үчүн келатат. Кызык. Чөмүч баштарга кол салуу үчүн келаткан бака аларды жебестен асырап алуу үчүн келатыптыр. Бул зор бакалар жашоо үчүн эмес, өлүм үчүн согуш жарыялашат. Чөмүч баштардын атасы кол салуучуну өз аймагынан кууп, балдарын коргоп калды. Ошол маалда болсо саваннанын башка аймагында пилени өз тукумун жакшы токойлуу, тоюттуу мол аймакка жетектеп келе жатат. Бул жерге алар бир канча ай мурда келип кетишкен эле. Кайра кайтып келген кезде чөптөр өсүп, гүлдөп калган экен. Көк чөп жаш пилдер үчүн жакшы тоют болот. Эне пилдин узун мурдунда бери дегенде 15 миңдей тарамыштуу булчуң жайгашкан. Андыктан ал узун чөптөрдү оңой эле оруп алат. Ал эми пилдин баласы үчүн бул өтө эле оорчулук жаратат. Чөптү кантип оруп алуу керектигин эне пил башынан үйрөтөт. Бара-бара бала пил чөптү оруп алууну да өздөштүрүшөт. Анын курбусу болсо чоңураак өсүмдүктү жулууга аракет кылууда. Бирок калпыс кыймылдан улам ал ачууланып жатат. Шашпай тур. Ал бул кылыгына маашырланып жатат. Оюн бала пилдер үчүн түштөнүү. Оюн бала пилдер үчүн түштөнүү сыяктуу эле керек нерсе. Бала пил акырындык менен пилдерге таандык жүрүм-турумга ээ болот. Ал кези келгенде үйүрдөн бөлүнөт. Андыктан азыртадан өзүн бакканга үйрөнүп, жөнү жок оюн карактыгын таштоосу керек.
Эне пил сүттүү болуу үчүн күнүнө 140 кил чөп жана жемиш менен азыктанышы керек. Азыктануу үчүн эне пил 16 саат убакыт сарпылат. Бул аралыкта бала пилдин үйрөнүүгө убактысы кенен эле болот десек болот. Ал аралыкта эне кериктин баласы да жетишерлик салмак алууга жетишти. Бул кериктин баласы токой арасынан алгачкы жолу айдың талаага чыгып отурат. Керигене баласын 2 жылдай өз калкалоосуна алып жүрөт. Андан соң баласын өз алдынча жашоого багыттайт да кийинки тукум улоого даярданат. Ал эми 6 жылдан кийин балакай керик өзү да балалуу болуп, саваннанын мекин талаасына өз чүрпөлөрүн жетелеп чыгат. Ал эми зор жер казар баканын тукумунун келечеги бүдөмүк. Анткени алардын тагдыры соолуп бараткан көлчүккө байланыштуу. Күндүн аптаптуу ысыгы аларды казанда кайнаган боткодой куйкалап жатат. Чөмүч баштардын атасы күтүлбөгөн кырдаалдан улам баарынан айрылып калуусу ыктымал. Андыктан ал тукумуна жашоо берүү үчүн күрөшүүдөн кайра тартпайт. Кырсык каш кабактын ортосунда. Антке менен атасы балдарын өлүмдөн сактап калды. Ошону менен экинчи жолу кырсыктан куткарып алды. Ал учурда көлчүктөгү Натабранх балыктарында да жашоо үчүн күрөш кызуу жүрүп жаткан убак. Биз башта көргөн майда икралар минтип 8 сантиметрлик балыктарга айланды. Чоңойгон Натабранх балыктарынын эркектери үй күшүүгө жарап калды. Убакытты текке кетирүүнүн кажети жок. Бир канча көз ирмемдин аралыгында эркек балыктар икра таштаганга жетишет. Алдыда бул көлчүк соолуп, андагы балыктар кыргынга учурайт. Аны менен кошо бул аймактагы жашоо токтоп, тынчтык өкүм сүрөт. Бул жердеги жашоо пилдердин кайтып келип, жаңы көлчүктөрдү казганга чейин жымжырттыкта жата берет. Пилдер казган терең көлчүктөр болочок балыктарга өмүр берет. Ал эми бала пилдер бир канча жумадан бери жаңы саваннанын тоюттуу жерлерине келгенче эн атасынын жетегинде жүрүп, көп нерсени үйрөнүштү. Азыр болсо көп күндүк жөө жүрүштөн кийин тоюттуу жерге келип эс алууга мезгил да келди. Алдыда пилдердин бүтүндөй үйүрү биригип, жаңы аймактын көк майсаң тоюттуу жерлеринин пайдасын көрүшөт. Бул жаныбарлардын жаратылышка тийгизген пайдасын эсептөөнүн кажети жок. Анткени алар табияттын гүлдөшүнө чынында да өтө чоң жардам берип келишет.
Даректүү тасма National Geographic каналы тарабынан тартылды. Которгон жана текстин окуган Токтосун Жакыпов. Монтаждаган Мирзат Муталипова.